Бул жасалма тракторду анын артындагы жабдууларын Жети Өгүз районунун Саруу айылынын тургуну Казак Абдыкеев өз колу менен чогулткан. Темирге жан киргизип, өзүнүн ойлогонун бат эле ишке ашырган темир уста айыл чарбадагы шаймандарды, керек болсо ири техникаларды да өз колу менен жасайт. Талант өзүмдүн талантым эле көргөнүмдү өздөштүрүп ошо кызыгып ушундайга аябай кызыкчумун. Иштейт этчимин. Өзүм токарный устугуна ой эмес чыктым, жасап чыктым биринчи эметкенимде. Эң биринчи талантым ошол болчу. Колго жасап чыккан токарный устугунду. Азыр деле турат. Буларды каяктан көрүп жасайсыз өзүңүз? Эми мурун деген баягы чоң техникаларды көрүп, ана ушекин кичинелип жасаса болобу деп ушекин баарын эме кылчумун. Ана акырындык менен ушекин баары өздөштүрүп болот экен. Жеңил автоунаанын тетиктеринен жасап чыккан трактор бизди айрыкча таң калтырды. Трактордун үстүн Дэвид үлгүсүндөгү автоунаанын кузовунан жасап, Волга автоунаанын моторун салган. Андан сырткары устанын колунан картошка чогулткуч, картошка түптөгүч, чым майдалагыч, чөп керткич, цемент аралаштыргыч сыяктуу башка майда барат шаймандар жасалып чыгат. Мунун эми кубаттуулугу кандай? Мындай жер тартканга Жетишет, мына жер тартмакта, мына малада сүйрөйт, тырмоктом өтөт, навескасы көтөрчү, чөп чабат, бүт бар, касылкасы тигине тиякта турат. Учурда негизги кирешени уста жасаган шаймандар менен табат. Жасалган техникалары менен айылдагы майда барат талаа иштеринен акча тапса, калган техникаларды жасап айылдаштарына сатат. Андан сырткары айылдагы болгон бүлгүнгө учураган техникаларды да казак уста калыбына келтирет. Казак абанын техникасы бүт колго жасалган, эң пайдалуу, анан эң мощный, чем Кытайдыкына караганда бышык. Пайдаландык, иштетип көрдүк. Иштетип көрүп, анан сатам дегенден алып келип мынакей урнуп атабыз. Муну эми чында мага эми иниси катары арзан эле берди, 6000 берди. Ичине лай салгандан кийин жөн эле төгүп койсо болот, бир эле. Түшкөндө өзүнүн эмеси бар мынакей. Тегеренип кетпеш үчүн немесин кошо жасап койгон, ручкасын. Лайыктуу, жакшы. Өзүнүн кол өнөрчүлүгү мыкты. Саруу айылынын айыл өкмөтү азырынча казак устага сөз менен гана ыраазычылыгын билдирип келет. Мына ойлоп таапчылык кылып турушу биздин тургунубуз. Ушундай техниканы ойлоп, ошол чижилди, сокону, ошол карточка көмгөн казган эмелердин баарын ойлоп таапчы. Ошо аз болсо дагы дыйкандарга жардамы тийип, эми чоң массивдерди, чоң жерлерди бүтүрө албаса дагы чакан жерлерди иштетип, ошону кайра иштетүүгө көп жардам тийип атат да чындыгында. Чынында келгенде булар ойлоп табуучу болуп аткандан кийин айыл өкмөтү тарабынан түз мындай көмөк көрсөткөн деле жери жок. Мейли материалдык жагынан болгону моралдык жагынан эле колдоо көрсөтүп, колун кысып, ушундайды көбүрөөк жасагын, ушуну калтырбагын, ушуну иштегин деп эме кылып атабыз. Айылдаштарына жардам берүүнү акча табуу менен айкалыштырган Казак Абдыкеев 2 уул 2 кыздын атасы. Асейин Маданбеков, Ысык Көл, Азаттык.